Бет терисин май менен жууңуз. Бетти өсүмдүк майы менен жууп чыгуунун көптөгөн артыкчылыктары бар. Биринчиден, ар кандай типтеги бет терисин жакшы тазартат. Экинчиден, терини кургап кетүүдөн коргойт. Үчүнчүдөн, терини жумшак, жагымдуу жана назик кылат. Майды бетиңизге сүйкөп, укалап бир аз жылуу суу менен жууп таштаңыз. Эмнеге майлуу териге пайдалуу? Биздин терибиз ар дайым май бөлүп турат. Керек болсо кургак теринин өзүндө да май бездери кездешет. Терини жалаң гана суу менен жууп, биз жаңылышабыз, анткени майды суу менен кетире албайбыз. Ал эми майга май менен таасир берүүгө болот. Тагыраак айтканда, эритип, ашыкчасын кетирүүгө мүмкүндүк берет. Суу менен жуунун дагы бир кемчиликтери бар. Биринчиден, көбүрчүк сыяктуу баардык каражаттардын курамында химикаттар бар. Экинчиден, суу менен жууну кирдеген теринин майлуу бездерин толук кетире албайт. Ошондуктан теринин майда тешикчелери бүтөлүп, кара тактар пайда болуп, безетки чыгышы мүмкүн. Сиздин териңизге кандай майлар пайдалуу? Таттуу бадам майын майлуу териге колдонууга болот. Оливка майы баардык типтеги терилерге жарай берет. Өзгөчө тез безетки баскан терилерге өтө пайдалуу. Жүзүм сөөктөрүнөн жасалган майда баардык териге пайдалуу, өзгөчө майлуу териге. Авокадо майы кургак жана бырыш түшө баштаган териге пайдасы мол. Өрүк данегинин майы калыптуу жана кургак териге пайдалуу.